Кээ бир балдар ата-энебиз бай болсо деп тилек кылышса, а кээ бирлери ата-энебиз бар болсо деп тилек кылышат. И вот привозят сюда совсем немощными. Неужели сердца нет у детей, которые вот это делают? Привозят, бросают, здесь даже не приходят. Бар бир эле өз энесин, атасын сүйүп жаман болобу, жакшы болобу, ошол кары кезинде ошол эле өз эле үйүндө болсо деп ойлойм. Анан ар кимге ар кандай тагдыр туш болот да. Жашай турган жерибиз жок. Үйүбүздү банк кредитке оформить эткем, ошо банкка алып койду да. Туғандар өз жашоосу азыр ата бала заманга карабай калган заманда. Бул жердин жашоо шарты, чынын айтсам, бейиш эле. Здесь хорошо все, но не хватает вот общения с детьми, вот этого не хватает. Бир чөптү кордусоң көзгө түшөт дейт. Эми өздөрү да ушундай болуп калышы мүмкүн да ошол. Кандай турмуш, кандай жашоо болот кийинчерээк, аны деле биз билбейбиз да. Мына бүгүнкү күндө 200дөн ашуун адам Кээ бир балдар ата-энебиз бай болсо деп тилек кылышса, а кээ бирлери ата-энебиз бар болсо деп тилек кылышат. Саламатсыздар, урматтуу Борлук телеканалынын көрүүчүлөрү. Биз азыр Бишкек шаарындагы Үмүт үйү аталышындагы майыптыгы бар жана улгайган адамдардын үйүндө турабыз. Ал эми азыр биз бул жактан өзлөрүнүн тагдырлары тууралуу маек кылып сиздерге чагылдырып бермекчибиз. Анда эмесе биз менен болуңуздар. Бул турмушта эмнелер гана болбойт экен, баарын көрөт экенбиз. Карылар үйүнө келип калам деп эч ойлогон эмесмин. Тагдырдын жазганына баш ийет экенбиз да. Ал эми бул жакта жакшы, бирок баары бир балдардын мээрими, алардын карааны жетишпейт. Бизге ыңгайлуу эле деп өз үйүндө көнүп калган карылар ар түрдүү тагдырлардан улам келип калышканын айтышат. В общем, я жила, квартира была у меня, все. Где вот старый аэропорт, здесь у меня квартира была. Сын у меня уехал и 7 лет не показывался. Куда? В Россию. С России приехал, говорит: ой, мама, ты болеешь, все, давай я тебя забираю. 3 месяца я не соглашалась, он сидел, не уезжал, пока я не согласилась. Продали, деньги за квартиру забрали они, все. Привезли меня в Челябинск. Вот. В Челябинске 2 месяца я побыла, сноха говорит: вы мне не нужны. Они меня отправили обратно. Я приезжаю сюда, у меня ни жилья, ничего нету, представляете? Я 6 лет, ну, то у знакомых, то там жила. А потом уже я пришла вот в 2004 году вот, в дом престарелых. Вот 12 лет я уже здесь. 11 бир туугандын арасында 6-чы кызмын. Эне атам каза болуп калган. Турмушка Жетегүз районунун Актерек деген айылына турмушка чыккам. Аны жолдошум менен 22 жыл жашадым. Каза болуп калган ал киши. Өзүм төрөбөй калган адаммын. Операция болгон. Эми тагдырда ар кандай болот экен, бала жок. Ошол жашап 22 жыл жашап жүрүп, анан эми жалгыз болгон үчүн ушул жерде Үмүт үйүн, азыр мурун Абай 93 болчу. Азыр Үмүт үйү ошол жака келгем. Жанашак байке. Бул жерде эми айла жоктон келдик да. Баягы жашай турган жер жок болуп калып. Ошо Жубайыңыздар, балдарыңыздар бар беле? Бар, эми жашай турган жерибиз жок. Үйүбүздү банк кредитке оформить эткем,
ошо банкка алып койду да. Ошо менен балдарыңыздар? үйүбүз жок болду. Балдарыңыздар? Бар. Бар, бирок Кызым бар. Кызыңыз эле бар, жобайыңыз жокпу? Жок. Эми тагдыр ар кандай болот экен да. Мен жолдошум өтүп кеткенден анан үйдө жалгыз калдым. Балдарыңыздар? Балдар жок, Анан жалгыз калып, инилерим, мен сиңдилерим, балдар барып каралашып, жатып келишип жүрдү. Бар бир үйдүн чырагы бир үйгө тийбейт экен. Анан кыш болуп калды эле, бу жерде иним иштейт эле бир чоң компанияда строительный. Анан эже келип кыштап кетиң, аерде эмне кыласыз? Айылда өзүң билесиң, көмүр ташыш керек, отун жагыш керек, суу ташыш керек. Кийин анан келсем бир күн телевизордон ушул жерди көрсөттү. Бүт иштерин көрсөтүп, адамдарын коляскачан жүрөт, нормальный жүрөт. Анан ушу карлар үйдө мурда деги билген эмес экен, карлар үйү бар экен. Анан кийин келиниме айттым, сен барып билип келчи. Эми бүйөтүлө соксой отуруп жейишиңер болбосо. Телевизордон башка эчтеке кылбайм. Аерде адамдар болот экен, сүйлөшүү, убакыттын өткөнүн билбей. Подругаларды күтөм, билип келсем, коңчу эже баягылар эжесин алып барып, анан үйүнө батырбай, ошол жака тапшырып коюптур деп келиним болбойт. Менден көрөт, иниңизден көрбөйт деп. Сенен көрбөйт, мен өзүм айтып айттым, баргын деп келип кетти. Анан директорго келип сүйлөшүп барган экен, анан бир документтерди бериптир. Ушулар толтуруп келгиле деп. Анан келдим, ушу жалгыздыктын айынан эле келдим мен. Яқын эми жашоо шарты? Жашоо шарты эми жалгыз бой кишилерге туура эле деп ойлойм. Анан азыр ушундай кымбатчылык болуп атса, анан эми колунан келген өкмөттүн немеси колунан келишинче карбит этет ошол. Туугандарыңыз барбы? Туугандары өз жашоолору. Өз жашоосу азыр ата бала заманга карабай калган заман да. Эми бул турмушунда үй бүлө күткөн эмесмин деп атпайсызбы? Күткөн мажыраш. Бирок кайра күткөн эмессиз деген да. Күткөн эмесмин. Анан эми өкүнбөйсүзбү азыр? Өкүнбөйм. Өкүнбөйсүз. Өкүнбөйм. Бул жака ошо көмүп калган турбайсыз. Канча жылдан бери биякта турасыз? 5 жыл болду. 5 жыл болду. Анан бияктын эми көптөгөн оюндары болот экен, дагы башка нерселер болот экен. Силерге жакшы ыңгайлуу эле да. Ооба, катышып турабыз. Барып ырдап айтканын жасап. Ар менен эле таанышсыздар да, бири-бирибиз менен сүйлөшүп отурасыздар. Деле тааныйм. Аз телевизор көрөсүздар, Ооба. Рукодельничаем, вяжем, вот все, что делаем здесь, мы делаем. Да, еще со мной Гультякам, Бальзакова. Мы вместе, еще бабушки приходят, помогают. Так нормально, я рисую картины, делаю домики. Бул жердин жашоо шарты, чынын айтсам, бейиш эле. Ар кандай адамдар келет. Биринчиден душ кургула, суу турчун иштейт, банясы. 4 маал тамак берет, саат 4-тө полдник дейт. Эти жок тамак бербейт. Баягы өзүбүздүн национальный тамактар 5 бармагын жасайт, палуун жасайт. Ал эми карылар азыркы жаштарга эч качан ата-энесин таштабай, жаманбы, жакшыбы кадырлап туруусун, ошондой эле ден соолукка каалап кеңештерин айтып өтүштү. Эмне деп айтам жаштарга? Бар бир эле өз энесин, атасын сүйүп, жаман болобу, жакшы болобу? Ошол кары кезинде ошол эле өз эле үйүндө болсо деп ойлойм. Анан ар кимге ар кандай тагдыр туш болот да. Ошол мен мисалы үчүн эми өз каалоом менен эми жалгызмын деп айта албайм. Бир туугандарым бар. Алар менен катышып, дайыма байланышып турам. Той болобу, башка жаманчылык эле болбой эле койсун, бардык жагына барып турам. Катышып бардык жагына барып турам. Турмуш өйдө ылдый болот экен да. Бардык жагын көрөт экенбиз жашап атканда. Жаштар эми өздөрүнүн турмушун ойлойт, бирок
ата энесин да таштабаш керек, ата энесин ойлош керек. Я хочу, вот, чтобы не бросали родителей, чтобы не попадали родители сюда. Вот у мусульман тоже раньше никогда этого не было, чтобы мусульмане сдавали куда-то, они ухаживали за родителями. Сейчас ведь такого нету, мало сейчас так, чтобы жалели так родителей. И вот привозят сюда совсем немощными. Неужели сердца нет у детей, которые вот это делают? Привозят, бросают, здесь даже не приходят. И вот как этому человеку в таком состоянии жить, понимаете? Это очень тяжело. Вот что я хочу сказать людям, чтобы дети не бросали родителей. Ведь они не бросили, когда вы были маленькие, правильно? Чтобы не издевались над родителями. Есть такие, которые бьют родителей, потом кушать не дают, все. Чтобы этого не было, чтобы дети осознали, что действительно нам, старикам, очень тяжело. Когда вот обращаются, так очень тяжело. И не дай бог никому вот сюда попасть. Это, знаете, здесь хорошо все, но не хватает вот общения с детьми, вот этого не хватает. Момнайда эми bir çöptü orgusan göskö düşet deydi, östörü da uşunday bolup kalışı mümkün da uşalı. Kanday turmuş, kanday yaşoo bolot, kiyinçerek, anı dele biz bilbeyiz da. Misal sen bilbeysin de. Aslında emne kütüp durat, anı da bilbeysin de. Anan kanday bol bu şeyakka düşüp bolasın, anı dele düşünmesin. Demek жаштарга кандай кылбагыла Oo, yaşlar emmi. айтасыздар? Atenengde karagla şurada andan başka emne ne aytasiz. Ben soğuk verse boldu da. Boldu Çok durun. rahmat. Жакшы туруңуз. Ошондой эле Үмүт үйүнүн директору карылардын ар түрдүү тагдырлар менен кайрылаарын жана бул жак мамлекеттик мекеме болгондуктан азырынча дарыга акча азыраак болуп жатканын айтты. Депутат Тазабек Икрамов көтөргөн маселени толук колдой турганын да кошумчалай кетти. Мына бүгүнкү күндө 200дөн ашуун адам жатат. Ошонун ичинде майыптар бар, баягы карып калган, багуудан кароодон калгандар бар. Ар кандай, ар түрдүү тагдыр, ар түрдүү себептер менен келгендер. Биз мамлекеттик мекеме болуп эсептелебиз. Андыктан баягы тиги тамагыбызга, дарыбызга, жанакы коммуналдык төлөмдөр, биздин баягы маяна андай расходтун баары мамлекеттин эсебинен кетет да. Мына бүгүнкү күндө биздин тамак ашыбызга бир күндө бир кишиге 200 сом чектелип берилген. Бул мына 2 жылга кетти. Ошо азыркы президентибиздин эмеси менен, указы менен ушундай көбөйттү да. Анан дарыныкы кичине мурун 100 сом болчу. Мурун 100 сом болчу. Анан эми кичине дарыга көбөйтсөбү деген үмүттөбүз. Акчаны себеби бир күндө бир кишиге 12 сом бөлүнүп берилет. Анан 12 сом албетте аз азыр дары-дармектин баары кымбат. Дары кичине тарчык болуп калат да. Каза болуп эметкенде туугандарына чалып угузуп, анан ушундай кайтыш болуп калды. Кандай кыласыңар десе, убактым жок, же тиги шартым жок, чыгай алып бара турган жерим жок деп баш тартып кандар бар. Албетте алар баягы албетте коюлбай калбайт. Сөзсүз эле анын шартын баарын жасайбыз. Ошо баягы 11-жылдан баштап бүт мусулманча шарты менен койгонго аракет кылабыз да. Тиги мечиттен молдону чакыртабыз, жаназа окулат, кепинделет, сууга алат, ак кийизге ороп, табытка жаткызып, биздин тургундар чыгып баары жаназага турушуп, анан кухнядан бир аз тиги жыт чыгарып, Куран окутуп, Куран түшүртөбүз. Берки орус жарандар болсо, православ жарандар болсо, аларга баягы даяр өзүнүн баягы жыгач группу бар. Ошол групп келет, жана тактайы келет эмеси менен, аты жөнү менен аларды салып беребиз. Мисалы үчүн тиги биздин депутат Тазабек Икрамов тарабынан жанакы эме мыйзам
чыгарылып анан ошо талкууда болуп атпайбы? Мен чын айтсам кошулам. Аябай туура коюлган маселе болуп атат да. Демек баягы бизге келип жүргөн балдар, ата-энелерди, балдарды караганда байкайм да. Жакшынакай унаа менен келишет, жакшынакай баягы кийими деле сергек мындай өзү көрүнүп турат, жакшынакай турмушта жашаган. А бирок сурасаң мен тиги аялым менен бат чалбай атат, келиндерин арбага алгандар бар, балдар менен тил табышпай атат, келишпей атабыз деп бар. Вот ошондойлорго чара колдонуш керек. Себеби деген ата, эне бул ыйык нерсе. Кандай шарт болосо, кандай баягы эме болосо, кырдаал болосо дагы атага, энеге кызматын кылып, өзү баягы туулуп өскөн жеринен бир уч топурак буйругудай өзүн коюлуп ушунчу керек. Өзүңүздөр көргөндөй бул жакта карылар, балдары барып туруп, ушул жака келип калышкан. Ал эми кээ бирлери балдары, өмүрлүк жубайлары жана жолдоштору жок болуп туруп, бул жака келип баш багып калышкан. Ал эми биз эмне дейбиз? Жаштар эч качан ата-энелерибизге, жакындарыбызга ушул карылар үйүнө келип калуусуна себепкер болбойлу. Барыңыздар, аман туруңуздар, бар болуңуздар.